Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы бардык коммерциялык банктардан эсеп ээлери жана анын кутучасы тууралуу маалымат берүүнү талап кылды. Банктар бирлигинин башчысы Анвар Абдыраев мындай кыймыл туура эместигин Таза Бек агенттигине билдирген. Мындай аракеттер банк системасына болгон ишенимди жокко чыгарат. Ошондуктан бул кырдаалды чечүү өтүнүчү менен өкмөткө бир нече кат жаздык. Анын айтымында кечээ ушул маселе боюнча банктардын өкүлдөрү менен жолугушуу болгон. Бирок банктар аталган талапты аткарыштыбы же жокпу белгисиз. Ал эми Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаеванын айтымында банктар мыйзамга ылайык маалыматтарды бериши мүмкүн. Айрым учурларда эсеп ээлери жана кутучасы тууралуу маалыматтарды ачууга укуктуу. Банктык сыр болуп эсептелген коммерциялык банктардагы купуя маалыматтар салык кызматына, Улуттук банкка жана финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына соттун чечими менен көрсөтүүгө болот. Эл өкүлү Акылбек Жапаров финансылык чалгындоо кызматынын мындай олдоксон кыймылдары экономикалык туруктуулук саясатына доо кетире турганын белгилеп, буга парламент, президент жана өкмөт тарабынан көңүл буруу зарыл экенин айтат. Эгерде бир күмөн санаган счеттор болсо, күмөн санаган ячейкалар болсо, алар сотко чейин жылчыгын билгизбей, акырын анализдеп анан кетиш керек. Булар дагы азыр НПОнун катарына кирип алып, сразу зычу чыгарып интернетке чыгарган мен ойлоп атам. Абдан туура эмес иш аракеттер болуп атат. Буга парламенттагы, өкмөттагы, президентте көңүл бурбаса. Депутат Орозбек Алыбаевдин пикиринде бул маалыматты себепсиз текшерүүгө эч кимдин укугу жок. Керек учурда тиешелүү органдар өздөрү эле аныктап алат. Неприкосновенность частной собственности. Эч ким, эч качан текшерүүгө акысы жок. Аны убагында налоговыйлар текшерип, таможня текшерип туруш керек да. Анан если мындай таза эмес акчалар болсо, эртең бүрсүгөн болот, акыртуу чыгат. Мындай иш аракеттер орундалса, банктарга эч ким акча сактабай, ага болгон ишеним жоголоорун аталган мекеменин өкүлү билдирди. Текшерилген такыр болбойт, потому что ал болсо банктардан доверие кетет, эч ким банкка акча салбаган, банктар банкрот болот, эч ким барбайт.